Ассаламу алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофонду алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга кубанычтуубуз жана биздин толкунга көңүл бурганыңыздарга ыраазыбыз. Бүгүнкү биздин программабыздан сиздер туура тамактануу деген кандай жана ал адамдын организмине кандай таасир тийгизе тургандыгы жөнүндө биле аласыздар. Ким биздин өткөн программабызды уккан болсо, анда ал суунун дарычылык касиеттерин билди. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Бүгүн биз жамандыктын, кырсыктын жана кайгынын эмне үчүн мынча көп болуп жаткандыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү күндөн баштап биз тамак азыктарына жана туура тамактанууга бир нече берүүбүздү арнайбыз. Биз бул теманы эң маанилүү деп эсептейбиз. Ооруларга, азап чегүүлөргө жана эрте өлүмгө учураткан адамдардын негизги себептери бул туура эмес тамактануу. Адамдын ден соолугунун чың болушу анын туура тамактануусуна байланыштуу болот. Бул жөнүндө айтуудан мурун кээ бир белгилүү адамдардын айткандарынан мисал келтире кетейин. Туура тамактануу областы боюнча окумуштуу Герберт Шелтон минтип жазган. Туура тамактануу тез эле ден соолукту жакшыртууга алып келет. Ал эми медицинанын атасы Гиппократ адамдын денеси өз ооруларынын дарыгери деп айткан. Чын эле биздин ооруларыбыздын бардыгы негизинен туура тамактанбагандыктан болот. Ошондуктан адам 60 жашында оорукчал, алы жок жана күчсүз, ал эми жашоонун орточо узактыгы 65-70 жаш эле. Кымбаттуу достор, байыркы замандагы жаштын узактыгы канча болгонун силер билесиңерби? Тоорат ыйык жазууларында 912 жыл жашаган адамдын ысмы аталган. Анын аты Сиф. Ал эми жердеги биринчи жашаган адам бул Мафусал болгон. Ал жөнүндө Тоорат мындайча баяндайт. Мафусалдын жашаганына 960 жыл болгон. Адамдар өз тамагына эт кошо баштагандан кийин өмүрүнүн узактыгы 332 жылга чейин кыскарды. Ал эми бардык элдин атасы болгон Ибраимдин убагында жашоонун узактыгы 200 жылга да жетпей калды. Дөөт падышанын убагында болсо жашоонун орточо узактыгы 70 жылга чейин кыскарган. Элестетип көргүлөчү, 70 жыл менен 900 жылды. Эмне үчүн байыркы убакта адамдар узак жашаган? Мунун жообу эң эле жөнөкөй. Ал убакта адамдар эң сонун диетаны сакташкан. Адамдардын биринчи диетасы жер жемиштер, жаңгак, ар кандай дандар болгон. Бул диета биздин организмге керек болгон бардык азык заттарын камтыган. Жердеги биринчи адамдар бул диета жөнүндө кайдан билишкен? Жоопту Тоораттан табабыз. Мусанын биринчи китеби Тириликте төмөнкүдөй сөздөр бар. Жана Кудай өз элесине окшотуп адамды жаратты. Эркекти жана аялды жаратты. Жана Кудай аларга бата берди. Жана Кудай аларга айтты: мен силерге дан сепкен ар кандай чөп, жемиши бар бак жана жердеги болгон бардык данектүү өсүмдүктөрдү бердим. Булар силерге тамак болот. Топон суу болгонго чейин биринчи 1500 жылдарда дүйнөнүн тарыхында жердин жашоочулары эт азыктарын дээрлик жешкен эмес. Топон суудан кийин бүт өсүмдүктөр жок болгон. Адамдар жанын сактап калыш үчүн жаныбарлардын этин жешке мажбур болушкан. Жаныбарлар да жок болгон да деп сурашыңар мүмкүн. Ооба, Нухтун кемесине түшүп аман калгандарынан башкасы. Качан селден кийин адамдарга айбанаттын этин жегенге уруксат берилгенден кийин Кудай кээ бир айбандардын этин жегенге тыюу салган. Тооратта бул таза эмес тамак деп аталат жана бул өзгөчө чочкого тиешелүү болгон. Жана ошондой эле балыктын жана канаттуулардын кээ бир түрлөрү таза эмес тамактын тизмесине Кудай аркылуу түшүрүлгөн. Бул тамактарды жегенге Кудай эч кимге уруксат кылган эмес. Көптөгөн кылымдар бою адамдар
эт жегилери келишкени чындык. Жада калса байыркы Кудайдын эли Кудай аларга эт жегенге катуу тыюу салганына аябай кайгырышкан. Алар каршы чыгышып, Кудай аларга сунуш кылган эң соңку диетадан баш тартышкан. Андан кийин алар өзүлөрү оорудан жана башка жоготуулардан азап чегишкен. Бул жөнүндө Тураттын санак китебинде айтылган. Көп адамдар мунун баары жөнүндө билишпейт жана алар сүт, эт, май, жумуртка, майлуу тамак жегенде ден соолук андан бетер чыңалат деп ойлошот. Ал эми бул жөнүндө илим эмне деп айтат? Торатта айтылган эскертүүлөрдү ырастайбы илим? Ооба, толугу менен ырастайт. Бирок алды менен жашоо үчүн кандай азык заттары керек экендигин карап көрөлү. Илим адамга төмөндөгүдөй энергиялык азык заттары керек экендигин аныктайт. Углеводдор, белок жана май. Биз кийинки берүүлөрүбүздө булардын ар бирөөнө токтолуп өтөбүз. Анда эмесе эт белокторго кирет. Белок же илимий сөз менен айтканда протеин организмдин ар бир клеткасынын куруучу материалы болуп эсептелет. Адам ага керек болгон белокту кайдан алат? Албетте тамактан. Адамга бир күндө канча белок керек? Жооп. Эркектер үчүн 56 грамм, ал эми аялдарга 44 грамм эле керек болот. Туура тамактануу областындагы илимий изилдөөлөр төмөнкүлөрдү белгиледи. Малдан алынган белокторду эт, жумуртка, майлар, майлуу өсүмдүктөрдү колдонуу ден соолуктун начарлашына жана өмүрдүн кыскарышына алып келет. Ал эми өсүмдүктөрдөн алынган белок жашылча жемиштер, дандар, оорулардын алдын алып, ден соолукту чыңдап, өмүрдү узартат. Көп адамдар кандайча туура тамактануу керек экендигин билип туруп, аны аткарышпагандыгы өтө өкүнүчтүү. Адамга көп жылдардан бери кунт алган өнөкөтүнөн кутулуу өтө кыйын. Бирок кымбаттуу достор, жакшы ден соолук үчүн күрөшүү керек. Болбосо бизди өмүр бою оорулар жана кайгылар коштоп жүрөт. Ошентип, малдан алынган белоктор жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз. Эмне үчүн Кудай, эми илим дагы малдан алынган белокторду көбүнчө этти колдонууга каршы болушат? Силер качандыр бир кезде уйду сойгону алып баратканын көрдүңөр беле? Бул эң коркунучтуу көрүнүш. Алар кайда баратканын сезишет. Көздөрү коркунучка толуп, чакчайган, кээ бирөөлөрү өкүрүп, дагы бирөөлөрү жулунушат. Коркондуктан уйдун организми затты адреналинди иштеп чыгарат. Кээде муну коркунучтун уусу деп аташат. Уйду сойгондо бул уйдун этинде калып калат. Бул аз келгенсип, уйдун кан айлануусу токтолгондо, башкача айтканда кислород келбей, ал эми көмүр кычкыл кислотасы чыкпай калганда, малдын клеткалары тумчугуп, өлүүгө дуушар болушат. Мындан организмдин дароо бузуулары көрүнүп турат. Орустун улуу жазуучусу Лев Толстой бойнядан уйларды кандай соерун капысынан көрүп калып, ошондон кийин эт жегенден баш тарткан. Бул көрүнүш ага ушунчалык терс таасир калтырган. Эми базарда кандай эт сатыларын карап көрөлү. Ал эми анын баасын мен айтпай эле коеюн. Бул эттин сапаты кандай болду экен? Ветеринардын же санврачтын кароосунан өттү бекен? Анткени азыр оорулуу малдар көп, дарылоо кымбат турат. Азыр көп мал доктурлар жумушунан кыскартылгандыктан, ошондой эле мал көп уурдалып жаткандыгын республикалык газеталар көп эле жазып жатышат. Бул уурдалган малдар оорулуу эмес экендигине ким кепил боло алат? Эт, сүт, жумурткада клетчаткалар жок. Ошондуктан алар аш сиңирүүчү системада 77 саат болушат. Башкача айтканда, ал тамактар ичегилер боюнча кыйынчылык менен жылышат. Ошондуктан чирүү процесси жүрүп, ууну, фенол жана кризолду бөлүп чыгарат. Бул заттары жоо ичегидеги рактын пайда болушуна себеп болушат. Ошентип, жоон ичегинин жандарынын булганышы дененин бардык органдарына чоң зыян келтирет. Жоон ичегини операция жасап көргөндө ичинен жылдап жаткан заңдар чыккан. Ушундай абалда бышпаган клетчатка гана ичегини тазалай алат.
Кымбаттуу достор, мен силерге азыр ичегини тазалай турган салаттын рецебин сунуш кылгым келет. Кезек тууралган сабиз, кызылча, капуста, апельсин же лимондун ширеси менен алма. Аягында байыркы спарт жоокерлери эт жешкен эмес деп айткым келет. Бул тарыхтан белгилүү. Бул мезгил адамдын денесинин кереметтүү сулуулугу менен белгиленген. Байыркы философ Плутарх адамдын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү жана акылы эт жегенден начарлайт деп айткан. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биздин угуучуларыбызга дагы бир жолу салам айтабыз. Эгер кимдир бирөө биздин толкунга жаңыдан эле кошулган болсо, анда сиздей жаңы досту болгондугубузга биз өтө кубанычтуубуз. Азыркы мезгилдеги биздин жашообуз олку солку коопсуз эмес. Шаарыбыздын көчөлөрү эртерээп эле ээн калат. Адамдар кылмыш кылуулардан жана зордуктоолордон коркушат. Жана бардык жерде ушундай коркунуч, чоңдор да, кичинелер да, шаарда да, айылда да. Эмне үчүн ушундай болуп жатат? Жердеги болгон бул жамандыктар кайдан келип жатат? Өткөн берүүбүздө биз сиздер менен бирге ааламды Кудай жараткандыгынын таң калыштуу далилдери жөнүндө ой жүгүрткөнбүз. Кудай дүйнөнү кемтиксиз жараткан. Анын кымындай да кемчилиги жок болчу. Кудай анын жараткандары дайыма бактылуу жана ден соолукта болушун каалаган. Мына ушулардын бардыгы жөнүндө биз Куран, Тоорат жана Инжил ыйык китептеринен билебиз. Чыныгы мусулман ыйык Куранды сүйөт жана аны окуйт. Куранда мындай деген Кудайдын сөздөрү бар. Биз ага чейин эле Тоорат менен Инжилди асмандан түшүрүп бердик. Буларда да жарык жол көрсөткөн улуу чындык бар. Кудайдан корккондор колдонуп, насият алсын үчүн Тоораттын асмандан түшкөнү айдан ак далил. Мында Куран башкаруу жана жарык бар. Тоорат менен Инжилди окугула деп чакырат. Мына ошол Инжилде Расул Ияндын 1-катынын 4 бабында 8 ырында Кудай бул сүйүү деп айтылган. Иеремия пайгамбар Кудайдын мындай сөздөрүн келтирет. Мен сени түбөлүк сүйүү менен сүйдүм. Жана сага ошондуктан ырайымдуулук сунам. Демек, бүгүнкү турмушта болуп жаткан кылмыштар үчүн, адамдардын кайгысы, өлүмү үчүн Кудай жооптуу эмес. Ушунчалык азап чегүүлөр менен кайгылар кайдан келип жатат? Бүгүн бандиттер, уурулар, зордукчулар жана наркомандар биздин көчөлөрдө, арабызда кенен-кезир басып жүрүшөт. Көчөлөр коркунучтуу болуп калды. Булардын баары эмнеден болуп жатат? Бул жамандыктардын тамыры кайда? Жооп мындайча болот. Мунун баардыгын Кудайдын жана адамдын душманы жасап жатат. Куранда бул душмандын аты аталган. Анын аты Иблис, шайтан. Ал эми Тоорат бул душманды ар кандай сүрөттөйт. Алдамчы, Люцифер, Сатана жана Дьявол деп. Ал кандай аталса да жамандыктын дал өзү. Ошонун дал өзү Кудайга каршы чыгып, ааламга кайгы капаны, өлүмдү жана ооруларды алып келген. Бирок
Сиздер минтип сурашыңар мүмкүн. Шайтанды ким жараткан? Кудай жараткан жокпу? Ал эми аны Кудай жаратса, ал бул жамандыктар үчүн жооптуу эмеспи? Кээ бир диний сүрөтчүлөр шайтанды узун куйруктуу, кызыл кийимчен, колуна айры карматып мүйүздүү кылып тартышкан. Чын эле шайтандын кебетеси ушундайбы? Деги ал кайдан пайда болгон? Жооп асмандан деп айтат ыйык жазуу. Бирок ал жерге кайдан келип калды? Аны Кудай жараттыбы? Ыйык жазууларда Кудай адам тукумун жок кылууга умтулган шайтанды жараткан эмес деп айтылган. Кудай эң сонун, акылдуу, жакшынакай периштени жараткан. Езекил пайгамбардын китебинин 28 бабында буларды окусак болот. Кудай Иблис жөнүндө минтип айтат: сен кемтиксиз мөөрсүң, акылман жана сулуусуң. Сен мыйзамсыздыкка кабылганга чейин кемтиксиз болчусуң. Демек, Иблис башында Кудайдын тагынын жанында турган эң сонун шаңдуу такыба периште болгон. Бирок бул периште менсинген жана Кудайга баш ийбөөчүлүк жолду тандап алган. Кудай Иблиске тандоо жөндөмдүүлүгүн берген. Кудай периштелер ага робот өңдүү баш ийишин каалаган эмес. Кудайдын сүйүүсү зордуктап баш ийдирген жандарга эч бир кубанч алып келмек эмес. Кудай периштелердин сүйүүнү, сулуулукту жана Кудайдын даңкын көрүүсүн жана ага түбөлүккө кызмат кылуусун каалаган. Чыныгы сүйүү эч качан башкарылбайт жана ыктыярдуу. Шайтан текебердүүлүк жолду тандап алып, Кудайга окшош болууну каалаган. Анын текебердүүлүгү жана баш ийбөөчүлүгү Кудайга каршы чыккан козголоңго алып келди. Мына ошентип мыкты, сонун периште Иблис шайтанга айланды. Эми анын ниетинин баары жамандыкка жана кыйратууга багытталган. Курандын 35-сүрөсүндө минтип айтылган: чындыгында шайтан силерге душман, чындыкты чыркыратып, акты бузган, аны душман деп эсептегиле. Ал өз жааматына чакырат, бирок аларды отту карай азгырат. Ошентип Иблис бүт ааламдын астында Кудайды эрегишке чакырды. Ал Кудайдан жакшы бийлик кыларын жана Кудай адилетсиз деп жарыялады. Бул асмандагы козголоңду пайда кылды. Пайгамбар Изекиил китебинде мындай деп айтат: сенин сулуулугуңдан сенин жүрөгүң мактанып кеткен, өзүңдүн көйрөңдүгүңдөн сен өзүң акылмандыгыңды жок кылдың. Иблистин Кудайдан баш тартууну тандоосу анын кебетесинин өзгөрүшүнө алып келген. Кымбаттуу достор, эгер сиздер азыр жер шаарында басымдуулук кылып жаткан азап чегүүлөрдү, кайгыны жана өлүмдү гана көрүп, бирок башында болуп өткөн космос кагылышууларын көргүңөр келбесе, анда биз жердеги болгон кайгылардын кайдан келгендигин эч качан түшүнө албайбыз. Биздин кийинки берүүлөрүбүздө биз ушул космос кагылышууларына кайрылабыз жана таң каларлык жоопторду табабыз. Алам жердин башчысын сүйүү жыргал, аны менен ар дайым жүрүү жыргал. Азыр келип калбасын ата кемдеп, алдын тосуу аздектеп күтүү жыргал. Ыйыгыса теңирде боло жыргал, ыйык рухка арбак толо жыргал. Ырайымын каның актап берели деп, жүрөгүң ыйса үчүн сого жыргал. Корч кылычтай анын сөзүн
жыргал кереметин кудайдын көрү жыргал кудайымдан алган аян ачылышты бир туугандар бөлүшүп туруу жыргал ыйык ыйса теңирде болуу жыргал ыйык рухка арубак толуу жыргал ырайымын каның актап берели деп жүрөгүң ыйса үчүн согуу жыргал жогорку теңирди таңтоо жыргал эгелерим эл жерди мактоо жыргал эргитип рухуңду колдоочуңду эси кылып жүрөгүңдө сактоо жыргал ыйык ыйса теңирде болоо жыргал ыйык рухка арубак ырайымын каның актап берели деп жүрөгүң ыйса үчүн согуу жыргал ыйык ыйса теңирде болоо жыргал ыйык рухка арубак толоо жыргал ырайымын каның актап берели деп жүрөгүң ыйса үчүн согуу жыргал жүрөгүң ыйса үчүн согуу жыргал кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.